Жол эрежесин бускандар былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз азайды. Тактап токтоло кетсем, именно ушул кайсы жол эрежелерине киргизген тараптар боюнча токтоло кетейин. Жалпысынан мына баарыбызга белгилүү болгондой ушул спирт ичимдигин ичип мас абалында автону айдагандардын 6 марттан ошо 14 мартка чейинки спирт ичимдигин айдап жүргөн кызматкерлерди, айдоочуларды иш чара негизинде азыркы болуп аткан иш чаралар ушу за рулем, тонировка рейдтерин жүрүшүнүн негизинде биздин кызматкерлер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында былтыркы жылы ошо 6 марттан 14 мартка чейин 478 мас айдоочу кармаса, азыркы 2023 жылды ушул учурда 292. Бул 186 айдоочунун аз спирт ичимдигин аныкталды. Андан тышкары 39%ке кыскарды. Бул республика боюнчабы? Республика боюнча. Бул түшүнүрмөнү ушул биздин жарандар азыр кирген өзгөрүүлөрдү туура кабыл алуунун негизинде ушул бир жыл спирт ичимдигин ичип айдап ушу бир жылга айдоо окуган ажырабаган аракеттенүүнүн себеби. Ошондой эле башка ылдамдык менен айдаган кызматкерлердин да такталып кетсем, былтыркы ушул жылда ошол 6 марттан 12 чейин мартка чейинки жалпы жол эрежесин бускан айдоочулардын 3037 болсо, азыркы учурда 2023 жылы 2474. Былтыркы жылга салыштырмалуу 564 жол эрежесин бускан айдоочулар азайды. Андан тышкары проценттик салыштырмада 19%ке азайды. Бул эми баарыбызга белгилүү болгондой ошол өзгөрүүлөрдүн кирген негизинде биздин айдоочуларда жол эрежесин сактап, жол эрежесин буспастан ушу өзүндөрүнүн штрафтын да көбөйгөндүгүн, айыппулдун да көбөйгөндүгүн сезе билгендигин бир өргөсү деп ойлоп атам да. Жыйынтыгы деп ойлоп атам.